гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу и торжественно клянусь. Kız memleketin erkinliği sana көз каранды эмес, коргоо үчүн бар күчүмдү керек болсо өмүрүмдү даяр болгон ант берем. Жаштарга таалим тарбия берүүнүн ар кандай жолдору бар. Ар бир инсанда майрамдык маанайда мекенчил болууга, ата журттун коргоп, элдик баалуулуктарга аял мамиле кылууга үндөгөн күн 23 февраль ата мекенди коргоо күнү. Советтик доордон бери салтка айланып, майрамды алып келе жаткан бул күнү жоокерлердин каармандыктары байма-бай баяндалат. Мырзаларга карата жакшы каалоо тилектер айтылат. Ата мекенди коргоо күнүнө карата Кыргыз-Өзбек университетинин айымдары мырзалар үчүн атайын даярдалган иш-чара өткөрүштү. Салтанаттын жүрүшүндө чыгармачылык табылгалар менен ата мекендин ыйыктыгын, мекенчегин коргой билүү бардык жарандар үчүн жоопкерчиликтин милдет экендиги чагылдырылды. Мекенчил сезимди козгогон жоокердик турмуштан үзүндүлөр көрсөтүлдү. Ата мекендин үй бүлөнүн бүтүндүгүн камсыз кылууга жоопкер мырзаларга карата күтүлбөгөн сатиралык көрүнүштөр, достук азилдер, патриоттук ыркөөлөр көрүүчүлөр үчүн майрамдык маанай тартуулап турду. Ар бир көрүү эстен кеткис таасир калтырды. Концерттик программа аябай жакты, аябай өтө көңүлдүү, өтө ойлонулуп, аябай жакшы программалар менен камсыздалган ушу. Өтө кызыктуу болду. Биз бул жердеги агайларга рахмат, аялдарга. Мырзалар үчүн майрамдык маанай тартуулаган айымдардын өзү үчүн да бул күн өзгөчө күн болуп эсептелет. Анткени жергебизде бепилдик болуп турганда гана эл арасында күлкү, эртеки күнгө карата ишенимдүү кадам ташталат. Айымдардын маанайы жарык болот деп ишенишет. Албетте мырзалар бул жашоонун негизги чоң бир защитниги, коргоочусу катары ошол мырзалардын бул деги эле бул аял затынын жашоосунда мырзалардын орду аябай чоң да. Эгер мырзалар чындыгында мырзаларсыз биз кайда бармакпыз дегендей да. Ошол үй бүлөдө, жумушта бул мырзалардын орду чоң деп ишеничтүү айта алам. Салтанаттын соңунда окуу жайдын жетекчилиги тарабынан айымдардын уюштурган иш-чарасына ыраазычылык айтылды. Өлкөбүздүн бүтүндүгүнүн сакталышын камсыз кылуу ар бирибиздин жарандык милдетибиз экендиги белгиленди. Майрамдык кечеде бизге жакшы маанай тартуулаган, ушу залда отурган ар бир аялдардын чоң эркектердин атынан ыраазычылыкты билдиребиз.